Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз сиздерге азыр Кыргыз Республикасынын президенттик иш башкармалыгына караштуу Көгүлтүр Сыкөл санаторий мекемесинин 3-корпусунда турабыз. Бул жерде ошо өткөнгө чейин президенттик иш башкармалыгы өткөнгө чейин акыбалы кандай болгон, андан кийин кандай болгонун көргөзүп коелу. Азыр биякта комнаталардын баарында көрүп чыктык. Арзан, өзгөчө бул жака ата-энелерди алып келе турган болсо 2400 сомдон 3000 сомго чейин. Кээде айтып атасыңар, кымбат гостиницалар тартып атам, арзанда тартып көргөзүп коюн атам. Бул мамлекеттики. То есть анан будан түшкөн акча дагы мамлекетке түшөт. 2400 сом 3 маал тамагы менен азыркы убакта. Бирок жайында кандай болот билбейм. Анан 3500 сомго люкс деген бар экен, тоже 3 маал тамагы менен, анан лечениясы менен экен. Бияктагы бассейн, бул жактагы лечебный суулардын баардыгы бесплатный экен. Калганында ичин дагы чагылдырып силерге көргөзүп берейин. Бул 3000 сом эле, 3000 сом киши башына 3000 сом тамак ашы менен лечениясы менен. Ошо лечения болгондо эмнеге кирет ичине эти? Леченияны ал деген врач өзү биринчи киши. Назначение кылып, Карайт, осмотр кылган назначение даст. Ошо бекер ошо ичинде. Ошо 3000 ден. Бассейн да бекер. Бассейнде, үстүндө бассейн бекер, ал жерде горячий источник карасаң. Горячий источник болсо, Тигил, ал платный бала, ал платный саатына 100 сом. Ар жагы бекер, Биздики болсо бекер. 2 маал тамагы менен, 3 маал тамагы. Завтра 3 маал тамагы менен арзан сурагандарга мынакей мамлекеттикке да пайда алып келесиңер. Ата кымбат деп сурап аткандарга О, мынакей. майдын 10-нан кийинчи киши азыр бул каникулга эле киши көп өтөт да. Майдын 10-нан кийин анан келе берсеңиз болот. Орун болот, азыр. Эмечи, жайында деле ушундай баа болобу же? Жайында уже кичине Көтөрүлөт, Бул любой адам келип брондоп деме кыла береби же только гос жумушта иштегендерби? Жок, Бардыгы эле, Чет мамлекеттен да келет. Чет мамлекет. Башталганына 8 ай мурун башталган. Бир азыр берде президент иш башкармалыгынын орун басары Алмаз мырза кененирээк айтып өтсү. Бул өткөн жылы 23-жылы бизге өткөн. 23-жылы апрель башында өткөн бизге профсоюздан. Иш башкармалыкка өткөнү 16 объект өткөн. Ошо 16 объекттин ичинен Көгүлтүр Сыкөл эле таза кирешеси 32 миллион өткөн. Ана Жалал Абад 17 миллион, калган баары минус менен өткөн. Ошон менен быйылкы жылы Кудай буйрса, биз болсо 100дөн 120 миллионго чейин таза кирешени таап алсак турабыз. Айтып кетейин, жаңы курулуштар да токтогон жок, ошо кирешелердин аркасынан. Мына 100 орундан 130 кишиге чейин жаткыра алат, баардыгы люксовый комнаталар. Кирешинен бери тураладык, бассейн, сырткы бассейндер жасаттык, ички бассейндер жасаттык, такыр каралбай алган экен. 3-корпусту жасаттык. Чырдактагы мурдун болсо жөн эле көчкөндөр жашаган жерлердин баардыгын комната кылып